Туратбек Абдулазимов 20 жылдан бeri диспетчердик кызматты аркалап келет. Подстанциянын курулушуна кызматчы катары салымы зор. Ал мындагы электр тетиктерди күнүнө 2 иреттен көздөн өткөрүп, байкоо жүргүзүп турат. Электр ток бөлгүчтөрдүн кубаттуулугун так жана туура өздөштүрөт. Бизде трансформаторлар пофазный коюлган ар бир фазада. Ар бир фаза 167 мегавольт амперден, да. Общий бир трансформатор 501 мегавольт ампер болот, да. Эки трансформатор 501ден 2 трансформатор бар, автотрансформатор. Кыргызстан бул жылдарга чейин коңшулаш Казакстандан жана Өзбекстан аркылуу электр энергиясын сатып алып келсе, эми датка көмөк чордону курулуп ишке берилиши менен өлкө дагы бир кыйынчылыктан арылат. Ал эми ушул ток берилүүчү датка көмөк чордонунун курулуш иши 3 жыл аралыгында аяктады. Общий проекттин баасы 208 миллион доллар, бирок бул подстанцияга бир 52 миллион доллар кетти, да. Подстанция 2011-жылы күзүндө башталган. 12 жылы ошо күзүндө биз биринчи мына ару 220 деп коебуз, арспред пункт, ошону ишке киргизгенбиз. Кудай буйруса 2015-жылы августта толук бүтөт. Көмөк чордон план боюнча аткарылган иш мерчемдердин негизинде толук аткарылып, ийгилик коштоп бул жылы ишке берилди. Бизге жакшы эле болду ийгиликтери. Мурун биздин өзүбүз эле энергиябыз тиги Өзбекстан аркылуу кетип атканда. Эми азыр өзүбүз эле 4 менен барат. Ош областы, нарагына дагы Баткен областына чейин өзүбүздөн барып калды уже. Азыр Жалал Абад областы өзүбүздөн. 100% өзүбүздөн азыр. 220 киловольт боюнча полный. Датка көмөк чордону бүгүнкү күндө Жалал Абад, Ош, Баткен областарын электр энергия менен камсыздап жатат. Бирок азыркы учурда Кыргызстан, Өзбекстан менен электр энергияга болгон байланышты үзө элек. Ал эми 2015-жылы Кемин көмөк чордону ишке берилип, датка көмөк чордону менен уланган болсо, Кыргызстан электр энергияга болгон көз карандылыктан арыларын адистер айтышат. Байгазар Айымкулов, Осмон Осодоров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.